2020 жыл. Бул жыл биз үчүн жөн гана дата эмес, чоң жолдун башталышы болду. Ал кезде интернет мейкиндигинде жергиликтүү жаңылыкты, элдин үнүн так жана ыкчам жеткирген платформалар дээрлик жок эле. Көпчүлүк бул багытта ишене берчү эмес. Айрымдар бизге түз эле, муну эмне кыласыңар, мындан эмне чыгат, башка иш таппай калдыңарбы деп айтышчу. Видео тартып чыксак сын болду. Сүйлөсөк жаман комментарийлер айтылды. Бирок биз токтогон жокпуз. Анткени биз бир нерсени так билчүбүз. Элге ишенимдүү маалымат керек болчу. Алгачкы жылдар оңой болгон жок. Кээде алдан тайып, кээде өзүбүзгө ишенбей. Бирок ар бир тартылган ролик, карапайым элдердин ыраазычылыгы бизге кайра күч берди. Абат Ньюс тууралуу пикириңиз кандай? Абат Ньюсту негизинен башында анча көрчү эмесмин. Кийин көрдүм, чыныгы так маалымат берет экен. Азыр ошол баракчасын карап турам тез кирип. Ошол. Пикирибиз биз дүйнө жаңылыктарын, Манас шаарынан Кыргызстандын ичиндеги жаңылыктарды бүт баарын ушу каналдан көрүп турабыз. Биздин ишибиз бир гана реклама тармак менен чектелбей, биз ар дайым мамлекеттик деңгээлде өткөрүлгөн ири иш-чараларды, майрамдарды, расмий салтанаттарды, спорт жана маданий иштерди тарттык. Элге так, ыкчам жана ишенимдүү маалыматты жеткирүү биздин негизги принцип. Футбол боюнча чоң эл аралык, шаардык, аймактык жана республикалык чемпионаттарды маалыматтык жактан коштоп, беттештердин жүрүшүн, жыйынтыктарын жана спортчулардын жетишкендиктерин элге жеткирип келебиз. Биз туризмдин өнүгүшүнө чоң салым кошуп жатабыз. Социалдык роликтер аркылуу табиятыбыздын эң кооз, эң өзгөчө жерлерин тартып, Кыргызстанды кеңири даңазалоого аракет кылып келебиз. Тоолор, асказоолор, жайлоолор, шаркыраган суулар. Бул роликтер өлкөбүздүн жаратылышынын өзгөчөлүгүн көрсөтүп, ички жана тышкы туризмдин көбөйүшүнө багытталган. Бул жөн гана кооз видео эмес. Бул өлкөнүн жүзү. Бул жаркын келечекке салым. Муну менен катар билимге да өзгөчө басым жасап келебиз. Биздин платформалар аркылуу жаштарга жана жалпы коомчулукка пайдалуу маалыматтарды жеткирүү, социалдык тармактарда туура өнүгүү, медиа сабаттуулукту, SMM контент жаратуу боюнча тажрыйбалар менен бөлүшүү биздин маанилүү багыттарыбыздан. Башында команда жок эле. Бир адам, бир идея, бир максат болгон. Бүгүн болсо команда 10 чакты адамдан турган, ар кимиси өз ишин мыкты билген адистер. Ар биринин артында чоң тажрыйбасы бар, тынымсыз эмгек жана жүрөктөгү ишеним турат. Азыркы учурда бир нече долбоорлор менен иштеп жатабыз. Абат Ньюс ишенимдүү маалымат булагы. Абат недвижка кыймылсыз мүлк тармагындагы ачык маалымат. Куда сходим эс алуу жана шаар турмушу. Абат Лайф эл менен түз байланыш. Абат Эйженси SMM жана бизнеске колдоо. Абат Медиа билим жана өнүгүү. Булардын баары 5 жылдык эмгектин натыйжасы. Биздин жаңы максаттарыбыздын бири бул Абат Ивент. Иш-чараларды уюштуруу, ишкерлерди бириктирген, чоң сахналарга жол ачкан жаңы багыт. Бул кийинки 5 жылдыктын башталышы. Биздин жетишкендиктердин бири бул Татарстан Республикасынын Казан шаарында өткөрүлгөн БРИКС жана ШОС жаш лидерлер арасында сынакта жаш медиа инфлюенсер наамына ээ болдук. Бул сынак 50 мамлекет арасында өткөрүлдү. Алардын арасынан биз Кыргызстан 1-чи орунду алдык. Бул сыйлык өлкөбүз үчүн чоң жетишкендик. Бизди алдыда мындан да чоң ийгиликтер күтүп турат деп ишенебиз. Бизди колдогон ар бир инсанга чоң рахмат. Бул Абат Ньюс. Бул 5 жылдык жол. Саламатсыздарбы, урматтуу мырзалар жана айымдар, ардактуу биздин көрүүчүлөр. Абат Ньюс тарабынан уюштурулуп жаткан Жалал-Абад мыктысы 2025 жылдын мыктыларына сыйлык тапшыруу аземине баарыңыздар кош келдиңиздер. Арбаңыздар жылдын мыктылары. Ада эмесе керемет кечибизди баштайлы.
Албетте, азыр мына видеодон көрүп турганыңыздардай эле Абад News 5 жашта келиңиздер бардыгыбыз дал ушул Абад News эмгек жамаатын жана ошондой эле уюштуруучуларды бир кызуу куттуктап бир 10 секунд тынымсыз кол чаап койбойлубу? Керемет, анда сахнага иш-чаранын уюштуруучусу, Абад News медиа платформасынын негиздөөчүсү, бүгүнкү салтанаттуу кеченин идея автору Дастанбек Хамдамовду сиздердин шаңдуу кол чабыңыздардын коштосунда сахнадан күтүп алалы. Ошондой эле биздин салтанаттын ардактуу коногу Манас шаарынын мэринин орун басары Исмаилов Уларбек Табалдиевичти сахнага чакырабыз. Барыңыздарды сыйлуу болгон орундуктардан козголуп коюңуздарды, тактап айтканда туруп коюңуздарды суранабыз. Кыргыз Республикасынын гимни жаңырсын. Албетте мына бүгүнкү салтанаттуу кечебизди салтанаттуу керемет каалоо тилектер менен ачып берүү үчүн Исмаилов Уларбек Табалдиевичке микрофон суналы. Рахмат, кутман кечиңиздер менен бүгүнкү салтанаттын кадырлуу коноктору, ардактуу меймандар. Мына бүгүн биз шаарыбызда өзгөчө күн болуп турат. Мына Дастан энебиз мындан 5 жыл мурун өзүнүн ишмердүүлүгүн 5 жылдык отчетунда олтурабыз. Мен сөзүмдүн алгач эле башында ушул Дастан энебизди тарбиялап өстүргөн бул жерде мына атасына терең ыраазычылык билдирип кетейин. Мамлекетке, элге, жерге кызмат үй бүлөдөн башталат. Мына мен Дастан энебиздин атасы менен азыр келгенден бери сүйлөшүп олтурам. Бул жигитибиз дагы бүгүнкү күндө ушул ата-энеси менен чогуу туруп, ата-энесине кызмат кылып, ошол эле учурда биздин Манас шаарынын өнүп өсүшүнө ушул элге маалыматты жеткирүүдө биз менен активдүү иштеп келет. Мына убакыт учкан куш дейт, 5 жылдын ичинде көптөгөн ийгиликтерге жетишип, көптөгөн наамдарга жетишип, мына бүгүн майрамдык иш-чара болуп турса дагы, мына бүгүн биздин шаарыбызга жааган кардын саатына түнкү саат 2-де чагылдырган иш-чарабызды дагы өзүнүн баракчасынан элге маалыматты так туура жеткирип келет. Андыктан мен ушул Дастан энебиздин ийгилиги менен шаарыбыздын башчысы Эрисбек Абзаловичтин атынан, элибиздин атынан куттуктап кетүүгө уруксат этиңиздер. Мындан ары дагы Дастан энебиз чоң-чоң ийгиликтерди багындырып, ушул эл менен мамлекеттин ортосуна көпүрө болуп, маалыматты элге туура жеткирип, жакшы маалыматтар менен бөлүшүп жүргөндү насип кылсын. Ал эми ушул жерде мен ойлойм бардыгыңыздар ушул жерде жылдын мыктылары деп отурат деп билебиз. Андыктан ушул мындай аябай коз көрүнүш мен билген, мен көрүп жүргөн жакшы мыктылардын бардыгы ушул жерге бүгүн чогулуптур. Ар дайым ушул элиңиздерге, мамлекетиңиздерге жакшы кызматты кылгыла. Сиздер дагы ушундай ийгиликтерди багындырган ичкерлерден болгула деп кызуу куттуктап кетчиңиз. Бардыгыңыздарга рахмат. Заманыбыз тынч болсун. Манас шаарыбыз өнүп өсө берсин. Рахмат чоң. Керемет. Дал ушундай кеченин башында туруп, ушул идеянын автору дал ушул Хамдамов Дастанбек мырзага бир шаңды кол чаап койбойлубу, кандай дейсиздер туугандар? Анда сөз сизде болсун, келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу коноктор. Биздин кечебизге келгениңиздер менен терең ыраазычылык билдиребиз. Мына атайын
Манас шаарыбызда ушундай чоң иш-чаралар болуп турат. Жана Манас шаарыбыз мэриясынан деле урматтуу коноктор келип турат. Сиздерге деле терең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай биздин иш-чарабызды келип көркүн ачып бергениңиздер үчүн. Буйруса биз ар дайым мамлекет үчүн кызмат кылганга даярбыз. Сиздер менен деле тыгыз кызматташканга буйруса даярбыз. Ар дайым биз колдон келгенче маалымат булагынан элдерге ушул мамлекет менен элдин ортосунда көпүрө болгонго биз колдон келгенче аракет кылабыз. Мына бүгүнкү кечебизде өзүңүздөр билесиздер, бул жерде баардыгыңыздар мыктылар чогулуп отурат. Бул иш-чарабыздан өткөрүштүн максатыбыз элдерге бир аз болсо деле мотивация берип, кийинки жылга дагы да көптөгөн ийгиликтерди багындырсын деген максатта бул иш-чараларды уюштуруп атабыз. Андан кийин бул жерде баардыгы адилеттүү жана ачык айкын болуп өттү. Анда эмесе мен бир аз сөздү кыскартып, номинация тапшырууга убактын берейлин да. Урматтуу коноктор, анда бүгүнкү кеченин эң маанилүү бөлүгү сыйлык тапшыруу азырын башталганын расмий түрдө ачык деп жарыялайбыз. Уларбек Табалдиевич, сиз ушул инсандарга сыйлык тапшырып коюңузду суранат элек. Анда урматтуулар, сыйлык тапшыруу азырын баштадык. Жылдын мыкты мектеби номер 14-чү Сатыбалды Давлетов атындагы жалпы билим берүү орто мектеби. Мектеп 36 жылдык тарыхында билим берүү тармагында элге кызмат кылган, таланттуу муундарды тарбиялап келе жаткан алдыңкы окуу жай катары таанылган. Мектеп жогорку билим, сапаты, инновацияга умтулуусу, олимпиадалардагы ийгиликтери жана маданий баалуулуктарды даңазалоосу менен айырмаланат. Мамлекеттик жана эл аралык деңгээлдеги жетишкендиктери менен атаандаштыкка жөндөмдүү жаштарды даярдап келе жатканын тастыктап келет. Номер 14-чү мектепке кол чабуулар менен сахнага чакыралы. Мыкты милиция кызматкери Кыдырова Самара Эсенбаевна, Сузак райондук ички иштер бөлүмүнүн улук инспектору, милициянын майору. Мектеп окуучулар жана студенттердин арасында кылмыштуулукту, укук бузууларды, ар кандай терс көрүнүштөрдү оолак болуу боюнча жаштарды тарбиялап келет. Самара Эсенбаева бала тарбиялоо боюнча жеке блог жүргүзөт. Анын жеке инстаграм баракчасында 10.500 студент, ата-эне жана балдардан турган катталуучулары бар. Самара Эсенбаеванын максаты ар бир Кыргызстандын жаштары мекенчил патриот болуусун каалайт. Кол чаап коштоп туруңуздар. Баракелде. Урматтуулар, кызыл килемден келебиз, сыйлыкты алабыз, анан бул жак менен түшүп кетебиз. Бул жакта дагы сиздерге аталган сыйлыктар бар. Анда кийинки сыйлык жылдын мыкты дарыгери Бегалы уулу Самидин мырза. Окуу жайды артыкчылык диплом менен аяктап, президенттик стипендиясынын ээси. Азыркы учурда Жалал Абад областык клиникалык ооруканасынын урология бөлүгүндө уролог жандандыруу бөлүмүндө дарыгер, анестезиолог, реаниматолог болуп эмгектенет. Ошондой эле бөйрөктөгү таштарды талкалоо боюнча Жалал Абад облусундагы жалгыз адис болуп, жалпы 500дөн ашуун бейтапка жардам көрсөтүп, өлкөнүн түштүк аймагына жана коңшу Өзбекстандан келген жарандарды кабыл алып келет. Бегалы уулу Самидин мырзага кол чаап коелу. Кол чаап коштоп туруңуздар. Жылдын мыкты окуу жайы Жалал Абад мамлекеттик университети. 1993 жылы Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен негизделген университетте бүгүнкү күндө 60 профиль боюнча 15.000ге жакын студент билим алууда. 2016 жылдан бери окуу жайды техника илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын УИАнын академиги, Кыргыз Республикасынын илимине эмгек сиңирген ишмер Үсенов Кеңешбек Жумабекович жетектеп келет. Анын жетекчилиги астында университеттин материалдык, техникалык жана илимий базасы жаңыланып, жаңы имараттар курулган. Баракелде, кол чаап коебуз. Жылдын мыкты фотографы Абдуллаев Замирбек, визуалдык тарыхтын архитектору, объектив артында 18 жыл, көп жылдык тажрыйбасы менен ал шаарыбыздагы фотографтар коомчулугунун өнүгүшүнө зор салым кошкон.
Бүгүнкү күндө визуалдык контент жараткан көптөгөн адистер, анын тарбиясын көргөн шакирттери, анын катарында мен жетишкен ийгиликтерине карабастан, ал ар дайым өнүгүүгө умтулуп, анын 18 жылдык жолу бул чокуу эмес, жаңы жетишкендиктерге жол ачкан бекем Пайдубал. Жылдын мыкты трассадагы кафеси, Жибек жолу кафеси. Бүгүнкү күндө дээрлик 15 жылдан бери үзгүлтүксүз иштеп, кардарлардын ишемине ээ болгон кафе Ош Бишкек Унаа жолунун боюндагы ыңгайлуу жайгашкан. Алгачкылардан болуп тазалыкты жана адалдыкты башкы принцип катары карманып, бул багытта өзүнүн үлгүсүн көрсөтүп келет. Жибек жолу кафеси европалык, чыгыш жана уйгур улуттук ашканалары менен таанылган. Мекеме 24 саат бою конокторду тынымсыз тейлейт. Баракелди, Жибек жолу кафесине кол чаап, коштоо койсок, дурус болчудай болуп атат. Баракелди. Жибек жолу кафеси чындыгында мыкты. Даамдары тим эле сонун, керемет. Манас шаарыбыздын мэринин орун басары Исмаилов Уларбек Табалдиевичке ыраазычылык иретинде бир катыра кол чабалы. Сыйлуу болгон орундуктан орун алып бериңиз. Баракелди, кол чаап коңуздар. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Анда кийинки сыйлык тапшырууга мен бул жака сахнага Айтиран Академиясынын жана IT студиясынын жетекчиси, ошондой эле Абад News командасынын ишенимдүү өнүктүшү Насеков Нурманбет Рысбекович чакырууга уруксат этесе. Ассалам алейкум. Билим берүү, санарип өнүгүү жана медиа тармагында активдүү иш алып барат. Айтиран Академиясы, IT студия жана IT жана бизнес колледжи сыяктуу 3 багытты бириктирген демилгелердин башында турат. Бул ишканалар жаштарга заманбап билим берүү, практикалык көндүмдөрдүн өнүктүрүү жана аймактык интеллектуалдык потенциалын жогорулатуу багытында биргеликте иш алып барышат. Кийинки сыйлыктарды дал ушул Насеков Нурманбет Рысбекович тапшырат. Бир катыра кол чаап койсоңуздар болот туугандар. Браво. Жылдын мыкты IT дүкөнү Safe Magazine бул 5-6 жылдык тажрыйбасы бар, өз тармагында алдыңкы орунда турган жана кардарлардын ишенимине ээ болгон дүкөн. Биз жылдар бою көптөгөн адамдарга заманбап коопсуздук чечимдерин гана эмес, үйлөрүндө жана жумуш орундарында бейпилдикти камсыз кылып келебиз дейт. Ар бир кардарга жекече мамиле жасоо, ишенимдүү технология жана натыйжалуу чечимдер менен биз сизге кызмат көрсөтүүгө даярбыз. Коопсуздукту камсыз кылуудагы көп жылдык тажрыйбабыз аркылуу биз сизге эң мыкты жана сапаттуу кызматты сунуштайбыз дейт. Safe Magazine'ди куттуктап коелу туугандар. Жылдын мыкты юристи Абдыжапарова Мадина Нурказыевна. Манас шаарында төрөлгөн 1-11 класска чейин Москва шаарындагы эң алдыңкы окуу жайлардын бири Катуков атындагы лицейди аяктаган. Андан соң Россия Федерациясынын Илимдер академиясына караштуу Мамлекеттик академиялык гуманитардык университеттин юридика факультетин бүтүргөн. Москва шаардык арбитраждык сотуна тажрыйбадан өтүп, кесиптик жолун бекемдеген. 2023 жылдан бери М-банк банкында юрист болуп иштеп, жарандык иштер боюнча сотто 500дөн ашуун ишти ийгиликтүү алып барган. Жогорку деңгээлдеги адис катары таанылып келет. Жылдын мыкты тазалоо компаниясы Таза үй. Таза үй клиник кызматы ушул жылы шаардагы бир нече белгилүү кафелерде, дүкөндөрдү жана жеке үйлөрдү тазалап, көптөгөн кардарлардын ыраазычылыгын алдык. Биздин команда ар бир объекти кылдаттык менен, жоопкерчилик менен таза жана иреттүү көйгөйлөрдү чечип, мыкты кызмат көрсөтүү. Бул жетишкендик сиздердин ишенимиңиздердин аркасында. Бизди тандаган ар бир кардарыбызга чоң рахмат айтабыз. Таза үй сиздин үйүңүздүн жана бизнесиңиздин ишенимдүү жардамчысы. Мыкты ишкер мырза Кочкоров Абдулла. Мындан арзаны бекер. Али дүкөнү элге эң арзан баада продуктларын сатып, элдин ойлогон мыкты ишкер. Көп багыттуу соода тажрыйбасына ээ. 14 жыл продукта магазин, 13 жыл автомашина алып сатуу, 17 жыл зергер алтын алып сатуу, 7 жыл үй алып сатты багыттарында иш алып барган. Мыкты ишкер
жылдын мыкты гүл студиясы. Лариста болгону 5 айдын ичинде бул команда олуттуу ийгиликтерге жетишти. Премиум сегментиндеги өзгөчө жана эстетикалык жасалгаласы менен шаарыбыздын алдыңкы таанымал инсандардын тандоосуна айланып, Жалал-Абад шаарында өз ордун тапты. Шаарыбызда буга чейин болгону рекорддор коюлуп, 1001 розадан турган жана 501 пиондон жасалган корзиналар алгач ирет Жалал-Абадда даярдалды. Дүкөн шаардын так борборунда жайгашып, эстетикалык жасалгаласы жана жагымдуу атмосферасы менен айырмаланат. Жылдын мыкты бармени Мадимаров Зайырбек. Зайырбек 1992 жылы 10 декабрда Карадайыл айылында төрөлгөн. Бармендик карьерасын 2012 жылы Москва шаарынан баштап, бүгүнкү күндө бул тармакта 13 жылдык тажрыйбага ээ. Учурда ал Аурум ресторанындагы 2 жылдан бери бармен болуп иштеп, кофе, коктейль жана автордук суусундуктарды жогорку чеберчилик менен даярдайт. Зайырбек өз ишин сүйгөн, даам менен чыгармачылыкты айкалыштырган кесипкөй адис. Анда сөздү куттуктоо үчүн Нурманбет Рыспайковичке берип коелу. Келиңиз. Кутман кеч, урматтуу Манас шаарынын коноктору, бүгүнкү майрекеде катышып атканыбызга абдан кубанычтабыз. Биринчиден терең ыраазычылык ушу Абад Ньюс командасына, ушу Дастан Хамданов байкебизге көп жылдан бери ушу жакшы кабарларды сизге алып келип, сизге маркетинг жактан жардам берген адамыбыз. 2 жылдан бери Дастан байке менен иштешебиз. Мен үчүн аябай жакшы байке катары, аябай сыйлаган адамым болду. Бизге аябай көп жардам берди. Биз өзүбүз Айтиран академияны ушу элге таанымал болгонуна ушу аябай чоң себепкер деп Абад Ньюс страницасын деп эсептейбиз. Бир аз толкунданып атабыз окшойт. Биз өзүбүз Айтиран академиясында азыр 700дөн ашык выпускниктерди чыгарып турбуз. 10дон ашык курстар запуска этип турбуз. Анан жакында ойлонуп кеттик да, мага айтты, сен өзүң эмне иш кыласың десе, бизде ушу Айтиран академиянын жетекчиси болом, инновационный колледж IT бизнеса дегенди ачканбыз. Азыр ушул Айтиран студио деп балдарды окуунун аягында жоңганда сертификат бербей, аларды иш менен камсыздап атабыз десе, канча сотруднигиң иштейт деп айтып калды. Бир 50дөн ашык сотрудник иштейт экен десе, ами сен 50дөн ашык үй бүлөгү анда ырыс калып келгенге жакшы себепкер экенсиң. Канча деген балдарды окутуп жатасың, ошолорго дагы илим берип, келечегине жакшы пайдалуу буюрса, келечегинде жакшы адис болгонуна себепкер экенсиң деп айтып калды. Анан ойлонуп калдык да, чынында эле биз ушул жерде баардык отурган коноктор дагы ар бирибиз бир жакшы иш кылып жатабыз да. Өзүбүздүн элибизге, жерибизге, коомубузга пайда алып келип атабыз да. Ушундай эле биздин мамлекетибиз азыр жакшы өнүгүп келатат, шаарыбыз жакшы өнүгүп келатат. Ушул жерде отургандардын ар биринин салымы чоң деп ойлойм. Ошондуктан ар бириңер өздөрүңөр үчүн бир кол чабып койсоңуздар болот да. Мана дагы берет койчу команда. Экинчисинен бир терең ыраазычылык ушул Абад Ньюс командасына терең ыраазычылык билдирели дегенбиз да. Чоң рахмат ушундай чоң иш-чараны уюштуруп бергениңиздерге. Мен өзүм катышпасам дагы ушул Айтирандан сиздерди көрүп жаттык, кандай чоң иш кылып атканыңыздарды да. 1 айдан бери бул адамдар ушул иш жакшы өтсүн деп күнү-түнү уктабай, нерв, стресс болуп, жакшы сөз, жаман сөздү да угуп жаттыңар. Аябай жакшы өтүп жатат деп ойлойм. Ошондуктан силерге чоң рахмат. Нурманбет мырзага бир катуураак кол чабып койсоңуздар, туугандар. Ыраазычылык билдиребиз. Сыйлык тапшыруу үчүн Жалал-Абад облустук Дине тарбия жана спорт башкармалыгынын башчысы Рустамов Нурсултан Мансурбековичти чакырып алалы. Рустамов Нурсултан Мансурбековичти кол чабуулар менен күтүп алалы. Анткени кийинки сыйлыктарды дал ушул инсан тапшырмакчы. Ортолук менен келе бересиз, кызыл килем менен, Кайсыл жакта? Анда өзүңүз тапшырып коюңуз, Дастан
Кандамов. Жылдын мыкты машыктыруучусу Раев Замирбек Абджапарович 1980 жылдын Жалал Абад облусунун Сузак районундагы Октябрьская айылында туулган. Орто мектепти бүтүргөндөн кийин Кыргыз мамлекеттик дене тарбия институтуна тапшырып, 1998 жылы Кыргыз Республикасынын эркин күрөш боюнча чемпиону болгон. 2012 жылдан бери самбо боюнча машыктыруучу болуп эмгектенип, мамлекетке акысыз салым кошуп келет. Командасы Азия жана дүйнө чемпионаттарындагы көптөгөн медалдарды жеңип, кубокторду алган. Казакстан, Индия, Ташкент, Сербия, Ливан, Астана, Кытай, Кыргызстан, Тажикстан жетекчилигинде спортсмендер Азия жана дүйнө деңгээлиндеги медалдарды жеңип, мыкты натыйжаларды көрсөтүп келишет. Раев Замирбек Абджапаровичке бир каттуура кол чаап койсок, сонун болчудай. Жылдын мыкты фитнес борбору, фитнес клуб Тунук. 1 жыл, 9 айдан бери иштеп, 3 айдан кийин 2 жылдык мааракесин белгилейт. Кыска убакыттын ичинде клуб чоң жетишкендиктерге жетишти. Заманбап жана сапаттуу инвентарь менен камсыздалган. Спортчулардын натыйжалуулугу жогору спортчулары ири мелдештерге катышып, көптөгөн медалдарды жеңип, борбор Азия мелдештеринде 5 спортчу медалдар алган жана бир нече спорт чебери наамын алышкан. Бул жетишкендиктер клубту мыкты фитнес борбор наамына толук татыктуу кылат. Кол чаап коебуз. Жылдын мыкты футбол мектеби. Легенда футбол школасы 2024 жылы түзүлгөн. Азыркы учурда 120 жаш өспүрүм балдар машыгып келет. Жетишкендигибиз балдар арасында турнирлерге 1-чи, 2-чи, 3-чи орундарды алып келебиз. Азыркы учурда легенда командадан чыккан балдар Барселона академиясы, КФУ академиясы, РСК школа олимпийского резерва отбордон өтүп, азыркы учурда машыгып келет. Тренерлерибиз тажрыйбалуу жаш тренерлер иштеп келет дейт. Легенда клубуна кол чаап бул жак менен өтсөңүз. Жылды мыкты мырзалар салону Барбершоп Лаки 2021 жылы негизделген жана бүгүнкү күндө Бишкек, Ош, Жалал Абад жана Ташкент шаарларында ийгиликтүү иштейт. Негиздөөчүсү Азиз Якупчанов. Команданын биримдиги жана кесипкөйлүгү аркасында Лаки күндөн күнгө өсүп, Кыргызстанда жана чет өлкөлөрдө жаңы бийиктиктерге жетүүдө. Бул жетишкендиктер мыкты мырзалар салону наамына татыктуу кылат. Браво, кол чаап коебуз, кол чаап. Жылдын мыкты зергер дүкөнү. Максат Гол. Алтын зер буюмдарын саткан ишенимдүү дүкөн. Компания 20 жылдан бери соода тармагында тажрыйба топтоп, кардарлардын ишенимине ээ болуп келет. Дүкөндө ар түрдүү алтын зер буюмдарын чоң ассортименти сунушталат. Ар бир кардарга өзгөчө мамиле жана сапаттуу кызмат көрсөтүү камсыздалат. Максат Гол тажрыйба, сапа жана стилдин символу. Жылдын мыкты окуу борбору Lingua School баарын түшүнүктүү жана натыйжага багытталган форматта үйрөтөт. Чет элдик жана тажрыйбалуу жергиликтүү мугалимдер сабак берет. Англис, орус, кытай, түрк тилдери, ошондой эле ELTS, TOEFL экзамендерине даярдык сунушталат. 2020 жылдан бери 1000ден ашык баланы мектепке даярдап, 7000ден ашык окуучуга тил үйрөнүүгө көмөк көрсөткөн. Бишкек, Манас жана Ноокенде филиалдары бар. Компанияда 35 кызматкер эмгектенет. Мыкты окуу борбору Lingua School'га кол чаап коебуз. Кийинки сыйлыктарды дагы тапшырып башлай берели. Жылдын мыкты блогери Кудайкулов Жыргалбек. Ал
2018 жылдан бери блогерлик менен алектенип келет. Учурда Инстаграмда 190 000, Ютубда 151 000 катталуучусу бар. Кино жана сериал тартууларга катышып, Казакстандык Астана шаарында актёрдук чеберчилик боюнча сабак берген. Азыр айылда үй бүлөсү менен контент жаратып, видеолору миллиондогон көрүүчүлөрдү топтоодо. Кол чапка коелу, тааныгандар болсо, Айбайлы, баракелде. Жылдын мыкты видеографы Батырхан Гапаров. Видео өндүрүү тармагында 15 жылдан ашуун талыкпай эмгектенип келет. Бул жылдар аралыгында көптөгөн шакирттерди чыгарды. Анын арасында мен дагы бар. Жүздөгөн ролик клиптерди жаратып, дайым элдин кызматында. Батырхан Гапаров өзүнүн чыгармачылык командасы менен дайым алдыга өсүп, жаңы багыттарды багынтырып келет. Чыгармачылык чөйрөдө өзүнүн салымын өнүгүүсүнө колдоп көрсөтүп келет. Ийгиликтерди каалайбыз. Бул ыр сизге арналат. Телефонну күнү кыстар тешип атыр, движ жүрүп атыр. Жана ошондой эле бүгүнкү кечебизди тасмага тартып жаткан, тарыхка калтырып жаткан видео материалдарды дал ушул Батырхан Гапаровдун командасы тартып жатат. Бир катыра кол чаап койсок болот туугандар. Жылды мыкты бренд-шеф Базарбаев Алижан кухняда 16 жылдан бери эмгектенет. Москва шаарында гриль-бар, жаровня, рост-бар, бага-бар жана башка бир топ ресторандарда иштеп келип, 2023 жылдан баштап Манас шаарында шеф-повар, Байеле салуу борборунда, Караванда, бренд-шеф, Датка, Кочкарата, Каганат, Жалалабад, Даймонд ресторандарында эмгектенип келет. 15тен ашык кафе ресторандарга менюларын түзүп, Манас шаарынын тамак-аш тармагында өрчүп өсүшүнө өзүнүн салымын кошуп келет. Рахмат. Жылдын мыкты сулуулук салону Кадырбек кызы Роза. Кадырбек кызы Роза, курбу кызы Эко базар коргондо леди сулуулук салонун 8 жылдан бери иштетип келишет. Өзү визажист, стилист болуп, ушул сферада кызмат көрсөтүп келет дейт. Кызыл килемден басып келип аткан айымга катыра кол чаап койсоңуздар боло берет. Жакшы. Жылды мыкты компаниясы ОСО Дамир Групп негиздөөчүсү жана директору Турсунбаев Дамирбек Дүйшөналиевич. Дамир Групп компаниясы 15 жылдан бери пластик жана алюминийден айнек эшиктерди жасайт. Ири курулуш компаниялар менен иштешип, Манас шаарынын көркүнө көр кошкон бийик имараттарды айнектерин жасап орнотуп келген Дамир Групп компаниясы хай-тек стилиндеги эмеректерди бардык түрлөрүн эң мыкты деңгээлде жасайт. Баракелде. Жылдын мыкты клиникасы Медиус Мед клиникасы. Клиника 2021 жылдан тарта ишке түшкөн. Жетекчиси Якубов Шерзат Нуралиевич. Клиникада кардиолог, офтальмолог, лор, невролог, педиатр, пульмонолог, терапевт, уролог, УЗИ дарыгерлери жана ийне саюу бөлмөсү бар. Биздин клиника 24 саат элдин кызматында. Ден соолук сакчыларына кол чаап коюш керек да. Дастанбек Хамданов, сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Баракелде. Анда кийинки сыйлыктарды тапшыруу чу инсанды алдыңыздарга чакырайын. Бул инсан менен Жалалабад, Манас шаары, Түштүк региону, дегеле Кыргызстан бардык медиа личностьтер таныйт. Шаарыбыздын медиа тармагында өз зор салымын кошкон, чыгармачыл көз карашы менен, кесипкөйлүгү менен таанылган мыкты фотограф, Жалалабад мыктысы, иш чарасынын комиссия мүчөлөрүнүн төрагасы Замирбек Абдуллаев агайымды чакырайын. Мына бүгүнкү кечеңиздердин алып баруучусу мени дагы дал ушул инсан тарбиялаган. Бир катыра кол чаап кое бербейлби? Кандай дейсиздер, болобу? Биринчи сыйлык тапшырып алалы, анан калып элек сүйлөп болсо. Жакшы. Жылдын мыкты жетекчи айымы Эркулова Эльмира Кадыркуловна.
Билим берүү тармагында 31 жыл өмүрүн арнаган тажрыйбалуу педагог жана жетекчи. Эмгек жолун Мичурин атындагы орто мектепте мугалим болуп баштаган. Кийинки жетекчилик жана уюштуруучулук жөндөмүн жогорку деңгээлде көрсөтүп, Жаңы күн кайрымдуулук фондунун директору болуп иштеген. Андан соң укук, бизнес жана билим берүү академиясына кафедра башчысы болуп эмгектенип, Заманбап эл аралык университетинде биринчи проректор кызматын аткарган. Учурда информатика кафедрасынын улук окутуучусу болуп иштеп, ошол эле учурда ЛЭК окуу борборунда ийгиликтүү жетектеп келет. Баракелде. Жылдын мыкты мугалими Усенов Адилет Алимжанович. Жалалабад мамлекеттик университетинин философия жана гуманитардык илимдер кафедрасынын окутуучусу, анын педагогикалык ишмердүүлүгү студент жаштарды тарбиялоого жана илимге болгон кызыгуусун арттырууга багытталган. Ал 10дон ашуун илимий макалалардын автору. Жаштар саясаты жана социалдык маселелер боюнча бир катар маанилүү илимий долбоорлорду ишке ашырган. Ал президенттик стипендиясынын ээси. Республикалык жана эл аралык конференциялардын, олимпиадалардын жеңүүчүсү, лауреаты. Ошондой эле ушул жылдын апрель айында Казакстан, Өзбекстан жана Россия өлкөлөрүнүн катышуусунда өткөн эл аралык деңгээлдеги жаш окумуштуулар арасындагы сынакта мыкты жаш окумуштуу 2025 наамын жеңип алган. Анын жогорку кесипкөйлүгү, жоопкерчилиги, жаңычыл көз карашы жана студенттерге болгон чыныгы камкор мамилеси бул наамга толук татыктуу экенин айкын далилдейт. Кутуктап коебуз, кутуктап коебуз. Жылдын мыкты гүл дүкөнү Акмыр Flowers ачылганына 5 ай болду. Аз болсо да өзүбүздүн кардарларыбыздын тапканга жетиштик. Торговый центр ГУМ биринчи этажында жайгашкан, гүлдүн бардык түрү бар, бөлмө гүлдөрү да бар. Азыр 4 флорист кыз иштейт. Баракелде. Улуттук тамактануучу жай. Жылдын мыкты улуттук тамактануучу жайы Лаззат Беш Бармак. 2025 жылы негизделип, бүгүнкү күнгө чейин элге талыкпай кызмат кылып келе жатат. Лаззат Беш Бармак Кыргыз улуттук ашканасынын мыкты салттарын сактоо менен бир гана беш бармак менен чектелбестен улуттук жана заманбап тамактардын ар түрдүү түрлөрүн сунуштайт. Өзгөчө белгилеп кетсек, 2024 жылы Лаззат Беш Бармак эң мыкты тамактануучу жай деген наамга ээ болуп, бул анын сапатынын жана кардарлардан жогорку баасын далили болуп саналат. Лаззат Беш Бармак бул дам, сал жана сапат айкалышын үй бүлөңүз же досторуңуз менен жагымдуу эс алуу үчүн эң туура тандоо. Жылдын мыкты клининг компаниясы Абат Клининг. Манас шаарындагы номер 1 профессионал клининг борбору Абат Клининг 2021 жылдан тарта элибиздин кызматында. Компаниябызда 30дан ашуун кыз-келиндер эмгектенет. Замандын талабына ылайык эң жаңы техникалар жана профессионал каражаттар менен кызмат көрсөтөбүз. 5 жыл ичинде 8500дөн ашуун заказ ийгиликтүү аткарылды. Шаардагы 100дөн ашуун ар түрдүү тамактардын тазалыгын ишенимдүү камсыздап келебиз. Абат Клининг тазалык ыймандын жарымы. Мыкты улуттук кийимдер дүкөнү Альбина улуттук кийимдер дүкөнү. Биз 13 жылдан ашык убакыттан бери кыргыз элинин рухун, салт санасын сактап, өнүктүрүп келебиз. Жалалабадтагы өзгөчө уникалдуу дүкөн. Бул жерден сиз кыргыз улуттук кийимдерин ижарага да, сатып алууга да тата аласыз. Тойлорго, майрамдарга, салтанаттуу иш-чараларга жана фотосессияларга ылайыктуу образда бар. Альбина, кийсең рухуң жанданган салттар дейт. Беремет, беремет. Жылдын мыкты чыгармачыл инсаны Гайыпбердиев Доронбек Досумканович. Мектеп жаштан эле ырга жакын жана шыктуу экендигин билдирип, азыркы күндө да майрам, той, кече жана даталуу күндөрдө өнөрүн элге тартуулап келе жатат. Манас шаарынын райондук жана областтык деңгээлдеги ыр конкурстарга катышып, байгелүү жана алдыңкы орундарды багындырып келет. Ишкердик ыр жана спорт чөйрөсүндөгүлөргө демөөрчүлүк кылып келет. Алгандын колу сүйүнсө, бергендин жүрөгү сүйүнөт деген принцип менен да
бир аз иштеп алып келет. Бүгүнкү күндө жөн эле ырдап жүргөндөн канааттанбай, Манас шаарындагы маданият техникумда окуп, өзү сүйгөн тармактын билим алып жатканын учуру. Жылдын мыкты чыгармачыл инсанына бир катыра кол чаап койсоңуздар, өзүнүн акем болот. Анда сөздү сизге берейин. Кутуктап коюңуз, Саламатсыңарбы бүгүнкү иш-чаранын коноктору. Бардыгыңарды бүгүнкү майрам менен куттуктайм. Бардыгыңар мыкты инсандарсыңар. Бул жыл аягындагы Абат News командасынын уюштуруу иш-чарасы аябагандай жакшы деңгээлде өтүп атат. Но мен айтайын дегеним, ушул жерде турган бардык мыктылар эмки жылды дагы ушундай жогорку даражада мыкты деген наам менен аякташыңарды мен тилеп кетем. Бардыгыңар дагы бир жолу сыйлыгыңар кут болсун. Рахмат. Сонун. Ыраазычылык билдиребиз. Рахмат сизге. Сиз чоңойткон малдар мындан сахнада алып барып атат. Дорон экеме бир жагымдуу чыгармага кезекти берели. Бир сөз берсеңиз сахнада биз алып баруучулар бир аз эс алып алалы. Чоң рахмат. Москвадагы мекендештерибиз дагы аман болсун деген тилекте Гүлжигит Сатыбековдун Москва деген чыгармасын аткарып берейин. Жандуу үн менен. Майрамыңыздар менен. Көчөлөрүн араласам, метродон адашпасам, жүргөн жерим бүгүн Москва. Бакыт издеп келе берген бошай түшүп, энем менен көнүп калдым сага Москва. Ана Москва, мына Москва, жаштык күндөр сенде калды кана Москва. Жаштык мас тура, ойнок кез тура, кызык күндөр сенде өттү ойноп Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парара-пара-парара. Кээде туруп тажап кетем, күндөр өтсө азап чеккен жаллабатты эстеп сагына. Кээ бирөөгө күндө майрам, а бирөөгө бүтпөс арман жашап жүрөт сенде Москва. Ана Москва, мына Москва, кыйын күндөр сенде өттү ыйлап Москва. Керемет тура, кенебей тура, көз жаштарга ишенбеген шаарың Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парара-пара-парара. Жаш күндөрүм жалындаган, канча көрбөй армандаган, өтүп жатат сенде Москва. Аканчосу бакыт таптың, кайбирөсүн ажыраттың, былк этпейсиң такыр Москва. Ана Москва, мына Москва, тагдыр бизди айдап келген буйруп Москва. Керемет тура, кенебей тура, Кыргызстанга качан кайтам айтчы Москва. Жаша Москва, бар бол Москва, ыраазымын чын жүрөктөн сага Москва. Раппа-параппа, раппа-параппа, парара-парара.
парара пара парара. Чоң рахмат. Майрамыңыздар құт болсын. Торонбек мырзага ыраазычылык билдиребиз. Анда кийинки сыйлык тапшыруучу инсанды сахнага чакыралы. Манас шаарынын маалымат борборунун жетекчиси Көчкөнбай уулу Кабылбек. Келиңиз. Сизди сахнадан көрүп жатканыма кубанычтамын. Ассаламу алейкум. Анда сыйлык тапшырып өткөндөн кийин калуу тилек айтам дейт. Жылдын Мыкты кондитери Венера 5 жылдан бери кондитердик сферада эмгектенип келет. Ал даярдаган таттуулардын негизги өзгөчөлүгү толугу менен натуралдык, сапаттуу азыктарды колдонуу. Ар бир торт жасоо жана десерт чоң жоопкерчилик менен жасалат. Тактык жана сүйүү менен. Кондитерлик иш-чара жашоосунда жана жөн гана кесип эмес, чыныгы чыгармачылык жан дүйнөсүнө жакын сүйүктүү иш болуп эсептелет. Ошондой эле көптөгөн окуучуларды окутуп чыккан. жылдын мыкты кондитери Венера айымга катуураак кол чаап коелу, туугандар. Баракелде, жылдын мыкты бухгалтерин чакыра алдыңыздарга Матисакова Дамира Мирзалиевнаны. Жалал Абад областык филармониясында башкы бухгалтер. Медициналык колледжде мамлекеттик сатып алуулар боюнча адис, Манас шаарында бухгалтердик кызматтар боюнча курстар өтүүчү Финконсул аттуу офистин ээси 2024 жылдын мыкты бухгалтери наамына ээ болгон. 30дан ашуун курулуш, өндүрүш, соода тармагы, экспорт, импорт боюнча ОСО ИП кооперативтерде кызмат көрсөтүп келет. 100дөн ашуун жаңы бухгалтерлерди 2025 жылы окутуп чыккан дейт. Дамира Матисакованы тосолалы. Баракелде, кийинки сыйлыктын ээси Кыймылсыз мүлк агенттиги Түндүк Жалал Абад облусу боюнча үйлөрдү жарнамалоо, алуу, сатуу боюнча 4 жылдан бери иш алып барат. Орточо 3.500-3500 кыймылсыз мүлктү жарыялап 2500-3000 үй биз аркылуу алынды, сатылды десек болот дейт. Мен өзүмдүн акелерим келе атат. Катуураак кол чап койбойлубу? Жылды мыкты жасалгалоо студиясы Декор Базар Коргон. Негиздөөчүсү Эргешова Жаңыл Мырзайым 2 жылдан ашык убакыт аралыгында Базар Коргон шаары элемес, Жалал Абад областы боюнча той маареке жана ар кандай майрамдык кечелерге заманбап стилдеги жасалгалоо кызматын көрсөтүп келет. Жылдын мыкты өндүрүш тармагында Аль Абад Абдраимова Перизат 23 жашта 3 баланын ээси. Аль Абад полуфабрикаттын иштетип баштаганыбызга 2 жыл болду дейт. 60 түрдүү продукцияларды чыгарамыз. 30 аял жумуш менен камсыз кылынган. Bir доставщик иштейт. Манас шаарындагы бардык магазиндер менен иштешебиз. Жана өзүбүздүн жеке магазинибиз бар. Жакында 2-чи цехибизди ачып жатабыз дейт. Кол чаап куттуктап койсок сонун болот. Жылды мыкты эмерек жасоо цехи Рамис Холм 15 жылдан бери Кыргызстан боюнча миңдеген кардарлар ишеним артып келе жаткан эмерек цех. Бул үй бүлөлүк иш гана элемес, кардар каалаган дизайнды, өлчөмдү жана түз ченемин так аткарып, сапаты боюнча 1-чи орунга коет. Акыркы 1 жылда Рамис Home Instagram тармагында активдүү иштеп, 7.600.000 ахват көрсөткүчүнө жетип, өлкө боюнча кеңири таанымал брендке айланды. Аккаунту алып, барган Сатыбалдиева Айдай өзүнүн жылуу мамилеси, кардар менен түз байланыштагы стили менен брендтин ишенимин дагы көрсөттү, күчөдү. Кыргызстандын бардык бурчуна жеткирүү бар дейт. Керемет.
жылдын мыкты ашпозчусу Артыгалиев Зарлыкбек Үлүшбаевич. 5 жылдан бери ашпозчулук кесибин аркалап, Шамалды Сай, Ташкөмүр, Кызылжар, Аксы райондору боюнча 3000ден ашык кардарлардын ыраазычылыгын алып эмгектенип келе жатат. 2018-2019 жылы Орта Азия боюнча профессионалдык ашпозчулар сынагынын 2-нчи орунду багындырган. Куттуктайбыз, баракелде, сонун. Сыйлык тапшырып жаткан инсан Манас шаарынын маалымат борборунун жетекчиси Көчкөнбай уулу Кабылбек мырзага микрофон суналы, куттуктап койсун. Саламатсыздарбы, урматтуу иш-чаранын катышуучулары. Алгач эле ушул Дастан мырза баштаган Абат Ньюс командасынын 5 жылдык маракеси менен өзүмүн, ошондой эле Манас шаарынын мэриясынын маалымат борборунун атынан чын жүрөгүмөн куттуктайм. 5 жылдык маракеңиздер кут болсун. Манас шаарынын мэриясы ар дайым ушул жалпыга маалымдоо каражаттарынын бардык түрлөрү менен, ошолордун ичинде интернет платформаларында иштеген блогерлер менен, жарандык активисттер менен түздөн-түз байланышып, маалымат саясатын ошолор менен биргеликте эри шаркак жүргүзүп келет. Алардын катарында албетте мына ушул Абат Ньюстун командасы дагы бар. Биз бир топ жылдардан бери ушул Абат Ньюс командасы менен мыкты деңгээлде иштешип келатабыз десек болот. Булар бизге ар дайым өзүнүн маалымат саясатын жүргүзүүдө бизге көмөгүн көрсөтүп, жардамын берип келишет. Абат Ньюс командасы буйруса сиздердин келечегиңиздер кең деген ойдомун. Буйруса 5 жылдык эмес, 10 жылдык, 20 жылдык, 50 жылдык деген чоң бир марекелерди дагы өткөрүп, чоң бир медиа уюм болосуңар деген мен терең ишеничим бар. Буйруса ошол марекеңиздерде дагы мына ушул жерде ушундай жакшы инсандардын курчоосунда майрамдык жакшы бир иш-чара өткөрөсүздөр деген ойдомун. Ал эми мына ушул жерде мыкты деп аталып аткан сыйлык алган бардык инсандарды дагы бүгүнкү сыйлыгыңыздар менен чын жүрөгүмөн куттуктайм. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Баракелде, чоң рахмат. Анда сахна төрүнө Абат Ньюс компаниясынын өнөктөшү жана бүгүнкү кеченин башкы демөөрчүлөрүнүн бири сапаттуу жана ыңгайлуу тур кызматтарын сунуштаган Замзам Travel тур компаниясынын негиздөөчүсү Пакирдинова Гүзелай айымды сыйлык тапшырууга сахнага чакырабыз. Кол чалып коелу туугандар. Анткени дал ушул тур компания бүгүнкү кечебиздеги башкы демөөрчүлөрдүн бири. Анан жалпы келген конокторго дал ушул компаниянын атынан чет өлкөгө жолдомо бар. Кол чаап койсок болот туугандар. Сыйлык тапшырып беребиз, биринчи. Жакшы. Анда жылдын мыкты ишкер айымы Эрмекбаева Айзада Мусаевна Манас шаарынын Айгүл сом соода борборунда 2020 жылдан бери сапаттуу телефондорду жеткиликтүү баада сунуштап, кардарлардын ишенимине ээ болуп, тынымсыз иштеп келе жатат. Көпчүлүк үчүн ишенимдүү сатуучу катарында элге кызмат сунуп келе жатат. Эрмекбаева Айзада айымга кол чаап коелу. Жылдын мыкты бала бакчасы Эверест бала бакчасы. Биздин бала бакчада ар бир бала сүйүү, камкордук жана коопсуз чөрөдө тарбияланат. Эверест бул жөн гана бала бакча эмес. Бул балдардын акыл ээсин, чыгармачылыгын жана өзүнө болгон ишенимин өнүктүргөн өзгөчө мейкиндик. Биз балдардын ар бир ийгилигине кубанабыз жана ар бир кадамын колдойбуз. Эверест бала бакчасы балдарыңыз үчүн бекем пайдуал, жарык келечек. Эверест бала бакчасына кол чаап коебуз. Жылдын мыкты косметологу, врач-косметолог Астра Искендерова 10 жылдан бери эң жогорку көрсөткүчтөр менен иштеп келет. Чет өлкөлөрдөн билим алып, жогорулатып турат. Учурда Италия, Швейцария, Австрия өлкөлөрүнөн барып алып келген жаңы методдорду шаарыбызга киргизди. Косметология борборунун башкы миссиясы шаар тургундарынын сулуу сырткы келбети, өнүккөн шаарыбыздын жүзү, кардарларыбызга таза, алдыңкы, коопсуз кызматтарды тартылуу. Ар бир кардарыбыздын ден соолугу табигый, назик, сулуулугу
биздин көрсөткөн кызматтарга ыраазычылыгы биз үчүн эң биринчи орунда дейт. Жылдын мыкты кийимдер дүкөнү. Касымова Уркия, Хиджаб Хаус. 10 жылдан бери биздин магазинде иштеп жатат. Учурда 2 филиал Манас шаарында бар. Биздин магазинде айымдар үчүн эң сонун кийимдер сатылат. Манастын 80% кыздары биздин образды кийет. Учурда биздин инстага катталуучулар 109 000. Учурда Манастын эң активдүү иштеген магазиндеринин бири болуп эсептелет. Жакында биздин магазин дагы 90 квадрат метрге чоңоюп жатат. Баракелди, куттуктайбыз, чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жылдын мыкты модельер дизайнери Нигора Бахтияровна. Мода тармагында 15 жылдык тажрыйбасы бар. Эл аралык модельер дизайнер. Кройка жана тигүү боюнча офлайн жана онлайн курстардын автору. Миңден ашык аял кыздарыбызга устаз дейт. Нигора брендинин негиздөөчүсү дейт. Анын автордук көйнөктөрү 2025 жылдагы Ташкент мода жумалыгында, ошондой эле Ереван шаарындагы мода жумалыгында подиумга чыккан дизайнердин көйнөктөрүнүн бири 2025 жылы Туркияда өткөн сулуулук сынагында модель тарабынан тандалып, биринчи орунду багындырган дейт. Кол чак коюп, куттуктап коет экенбиз. Жылдын мыкты салон мастери Бекболотова Зина. Базар Коргон шаарында леди салонунун негиздөөчүсү. 9 жылдан бери сулуулук тармагында жумуш кылат. Көптөгөн окуучуларды окутту. Универсал мастери Айпери Суранчиева, Керемет Жээнбекова, Мерим Айтиева, Ханна Пэм ушул эжелерден билим алган. Браво, кол чагып, куттуктап койсок зор болчудай болуп атат. Анда сөздү куттуктоо үчүн берели бүгүнкү кечебиздин башкы демөөрчүлөрдүн бири Гүзел айым. Келиңиз. Ассаламу алейкум, Манас шаарынын тургундары. Ушул бүгүнкү жыл мыктысы Жалал-Абад мыктысы кечебизге кош келиңиздер. Мен ушул азыр мүмкүнчүлүктөн пайдаланган абалда Дастанбек мырзаны чакырсам майлы? Дастанбек мырза келбей болсо, колча койлу. Биздин 2 сертификатты берип коесузбу? Биз Абад Ньюс командасы менен жана Абад Ньюс командасынын жетекчиси, негиздөөчүсү Дастанбек Хамдабов менен 3 жылдан ашык иштешип келебиз. Ушул 3 жыл иштешкенибизге көөргө мисал үчүн башка бир адам ойлошу мүмкүн. Бир Дастанбек Райса пайда менен, бир акча менен жок. Биз Дастан менен досум, менин жакыным, менин акам, менин укам деп эсептелинет бизде. Ушуга мен өзүмө тең ыраазычылыгымды билдирип, 28 декабрда казы Дамланын Жалал-Абад областынын казысы Нематулла Ажы Дамланын рейсинен 2 премиум пакет менен кетип аткан рейсибизге 2 орунду Дастанбек мырзага жана Дастанбектин жардамчысы Орозбек мырзага тапшырууну кааладым. Куттуктайбыз. Кол чаап коштоп туруңуздар. Иншаллах силер Дастан мырзанын баракчасына катталып, ушул баракчаны карап турсаңар, 28 декабрда Дастан мырза өзүнүн жардамчысы Орозбек менен чогуу 28 декабрда жолго чыгышат буюрса. Рахмат, Дастанбек. Замзам Travel компаниясына, анын жетекчиси Гүзел айымга терең ыраазычылык билдирели. Мына уюштуруучуларыбызга Дастанбек мырза менен жана ошондой эле Дастанбек мырзанын жанында ар дайыма жүргөн Орозбек мырзага туугандар 28 декабрда умрага жолдомо берди. Кол чаап коелу, кандай дейсиздер? Ай бале. Кандай гана сонун көз ирмемдер болуп атат, Дастанбек мырза, албетте биз да кубанычтабыз. Кийинки сыйлыктарды сиз өзүңүз тапшырып койсоңуз, келиңиз.
Жылдын мыкты СММ адиси Азаматбекова Айжан. Маркетинг тармағында 2 жылдан ашық тажрибасы бар СММ адис. Жаратман бол маркетинг агенттігінен иштеп, учурда 8 активдүү долбоорду алып барууда. 2 жылдын ичинде өзүн СММ тармағында көрсөтүп, 15тен ашық долбоорду ишке ашырган дейт. Жылдын мыкты жеткирүү кызматы Имона Карго оюшулганына 1 жыл 8 ай болду. Учурда биз белгилүү балапарк балдар оюн аянтчасына, ошондой эле Андалус, Лаззат жана Лунонс кафелерине сапаттуу кызмат көрсөтүп келүүдөбүз. Биздин башкалардан артыкчылыгыбыз товарлар жоголбойт жана ар бир товар үчүн толук жоопкерчилик алабыз. Азыркы учурда 2000ден ашык туруктуу кардарларга тез жана сапаттуу кызмат көрсөтүп келүүдөбүз. Баракелди. Жылдын мыкты массаж борбору Атлант. Ден соолукту чыңдоо борборунда Атлантты түздү процедурасы, массаждын бардык түрлөрү, физио дарылоо, парафинотерапиясы, жана иглотерапия, кинезиология, жана башка процедуралар бар. 5 жылдан бери иштеп, элдин ишенимине кирген борбордо өз кесибин мыкты билген адистер иштейт. Жетекчиси чыгыш медицинасынын адиси, вертебролог доктор Арашан. Жылдын мыкты тамактануучу жайы Андалус. 2022 жылдан бери Андалус сапаттуу тамак ашты, жагымдуу эс алууну жана чыныгы меймандостукту баалаган коноктордун ишенимине ээ болуп келет. Ар бир келген конок өзүнү үчүн жайлуулукту жана өзгөчө даамды таба алат. Азырда Андалус 2 филиалы бар. Жакында январь айында 3-чү жаңы форматта курорттогу Монте-Карло рестораны менен совместно Андалус рестораны болуп ачылат. Биринчи жолу Манас шаарында Адал ресторан болуп, шаарга панорамалык көрүнүшү менен дейт. Керемет, кол чаап коебуз. Жылдын мыкты мобилографы Мирзаев Оматбек. Медиа тармағында 4 жылдық тажрибасы бар мобилограф. Биздин класс аттуу мамлекеттик сериалда иштеп, НСК камсыздандыруу компаниясы менен кызматташкан. Учурда Жаратман бол агенттигинде контент жаратып, ошондой эле айым фотостудиясында фотограф болуп эмгектенет. Жана ошондой эле учурдагы бүгүнкү чеңиздердин эрике баласы, бүгүнкү чеңиздердин мына алып баруучусу Самагандагы сонун контенттерин анча-мынча ушул жигит тартып берип турат. Анча-мынча акчасын берсең. Жылдын мыкты декорчусу Love Decor. Ачылганыбызга 5 жыл болду. Түштүк бүт аймактары барып элге майрамдык маанай жаратабыз. Бир канча рет номинациялардын жеңүүчүлөрүбүз. Жылдын мыкты декору 2024 жыл Абад Ньюстун сыйлыгына ээ болгонбуз дейт. Биз тойго фотозоналарды, ресторанын жасалголорун жана любой иш-чараларды оформленияларын жасайбыз дейт. Мо Бакыт акем өзү. Керемет. Декорлорду жасайт, ресторанды жасайт, кооздойт. Вообще жомок кылып коет. Бир катыра кол чаап койлу Love Decor'го. Жылдын мыкты ишканасы Кабирга дейт. 2021 жылдын 1-июнда өз ишин баштаган. Бүгүнкү күнгө 2 филиалы менен иш алып барып, реклама жана полиграфия тармагында кардарларга кызмат көрсөтөт. Ишканабыз жарнаманын бардык түрлөрүн дизайн, басма жана даярдоо продукцияга чейин сапаттуу жана заманбап технологиялар менен аткарат. Кабирга кондиционер, Андалус жана XM Мойка сыяктуу белгилүү мекемелер менен ийгиликтүү кызматташып келет. Биздин негизги максатыбыз сапаттуу, ишенимдүү жана таасирдүү реклама аркылуу кардарлардын бизнесин өнүктүрүү дейт. Жылдын мыкты жаш балдар ойноочу жайы Балапарк 2024 жылдан 26 декабрында ачылган.
1 жылдын ичинде элдин жүрөгүнөн орун алды. Жада калса жыл бою эң көп акысыз конкурс шоуларды өткөрдү. Балапарктын өзгөчөлүктөрү жаш балдар үчүн бардык коопсуздуктар каралган. Балапарк бүт үй бүлө үчүн эң жакшы эс алуучу жайлардын бири. Жылды мыкты жаш балдар ойночу жайы Балапаркка кол чабып коюңуздарды суранат элек. Балапарк сонун. Балапарктан атынан дагы бир жакшы сертификат бар окшойт, Söz ver koyayım. Geliniz. Саламатсыздар, урматтуу коноктор. Биринчи эле сөзүм мен ыраазычылык менен билдиргим келип турат. Мана шаарыбызга өнүгүп өсүшүнө чоң салым кошкон бул өлкө башчыларыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Жана ушул иш-чараны бизге уюштуруп берип жаткан, ушундай сонун манай биз үчүн тартуулап жаткан Абат Ньюс командасына жана Дастан Хамдановго терең рахмат. Мага да аябай чоң поддержка бердиңиздер, Алла разы болсун. Албетте биздин Балапарк ар бир Балапарк Албетте Балапарк биз сиздердин колдооңуздар менен ушул даражага келип отурабыз. Урматтуу ата-энелер, бизге ишеним көрсөтүп, бизге ишеним көрсөтүп, балдарыңыздан коопсуздугун бизге ишенип тапшырганыңыздар үчүн чоң рахмат. Жана сиздерден чоң рахмат. Жана биздин Балапарктан сертификат берилет Абат Ньюс командасына. Рахмат сиздерге. Балапарктын атынан. Бул 100 балага белеккен, буйруса бул бизге түштү. Эми биз буйруса Манас шаарынын мэриясы менен биргеликте кызматташып, ушул аз камсыз болгон үй бүлөлөрдү таап туруп, ушул жаш балдарын ошол Балапаркка барып ойнотобуз буйруса. Баракелди, чоң рахмат. Ыраазычылык билдиребиз. Дастанбек Хамдамов, азыр микрофонду сизге сунабыз, Деме өрчүлөргө ыраазычылык сөзүңүз, ыраазычылык каттарыңыз келиңиз. Албетте бул иш-чарабызды өнөктөштөрү бар. Бизде ушул жакшы өнөктөштөрүбүз бизди колдоо көрсөтүп, иш-чарабызды ушундай болгон сонун өтүшүнө сонун өнөктөш болгондугу үчүн бизде Жибек жолу кафеси бар. Жибек жол кафесине делең ыраазычылык билдиребиз. Ушундай бизге жакшы өнөктөш болуп, иш-чарабызга өз салымын кошту. Андан кийин Go Zamzam компаниясына терең ыраазычылык билдиребиз. Бизге берген буйруса умра путевкаңыз деле жакшы барып келебиз деген ойдобуз. Дагы да биз кызматташабыз сиздер менен. Андан кийин Лаззат кафеси бар. Лаззат кафеси деле биз менен көптөн бери кызматташып келет. Ал жакта ушундай улуттук тамактардын эң алдыңкылары болгон үчүн биз деле туристтерди ошол кафелерге алып барып, тамактандырып, өзүбүздүн шаарыбыздын көркүн көрсөтөбүз. Дагы андан кийин Андалус кафеси билебиз. Андалус кафеси Манас шаарында эң алдыңкы кафелерден бири болуп эсептелинет. Дагы жакын күндөрдө Монте Карлоду ошол адал ресторан кылып ачып атыптыр. Бул деген өтө бир жакшы жаңылык. Буйруса ошол жакта деле шаарыбызды кооздугун көргөнчө даамдуу тамактарын деле ошол жактан даам сезсек болот. Буйруса ачылышына барып сиздерге деле видеолорун көрсөтөбүз. Андан кийин Лусонс кафеси деле бизге өз көмөктөрүн көрсөттү. Сиздерге деле терең ыраазычылык билдиребиз. Ал жакта деле ачылган деле 1 жыл болуп калды. Бирок жакшы өздөрү аракет кылып, ушул Балапарк менен чогуу биргеликте бир жерде иштешет. Аларды деле даамдуу тамактары жана эртең мененки завтрактары аябай даамдуу. Дагы бизге көмөк көрсөткөн Астра Искендерова айымыбыз бар. Сизге деле терең ыраазычылык билдиребиз. Буйруса бул иш-чарабызга деле өз салымын кошуп, көмөк көрсөтүп турду. Дагы эң бир чекеден анда биз биринчи өнөктөштөргө ыраазычылык каттарыбызды тапшырып алсак, андан кийин командага ыраазычылык айтсак. Анда дал ушул иш-чаранын негизөөчүсү жана автору бардык деме өрүүчүлөргө ыраазычылык катын, ыраазычылыгын билдирет. Замзам Travel
негизөөчүсү Güzel Айымга берилет. Кол чабуулар менен сахнага чакыралы. Жакшы. Кийинки ыраазычылык кат Жибек жолу кафесине берилет. Келиңиз. Ал эми кийинки ыраазычылык кат Айтиран академиясынын жетекчиси Насеков Нурманбетке берилет. Келиңиз. Кийинки ыраазычылык кат болсо Келечек компаниясына берилмекчи. Ыраазычылык кат бүгүнкү кечеде чоң жардам көрсөткөн ыктыярчыга жана команда башчысына Турсунбаев Байдилге берилет. Бардык демөөрчүлөр сахнадан кетпей бир четке туруп берип коюңуздарды суранабыз. Сүрөткө чыга алабыз да, демөөрчүлөр. Жана ыраазычылык кат Акбата Гранд ресторанына. Керемет. Көрдүңүздөр, сонун болуп өзгөрүп калган шаарыбыздын эң алдыңкы рестораны бул Акбата Гранд рестораны. Кол чагып коелу туугандар. Кийинки ыраазычылык кат Нуржан Бегалиевнага берилет. Андан сырткары Абад Ньюс командасы мүчөлөрүнө ыраазычылык каттар тапшырылат. Кубаналиев Орозбек, Турсунов Зухридин, Дыйканова Мерим, Туташ кызы Бактыгүл, Ашимова Бибигүл, Турсунбаева Нурия, Абсатарова Күмүшай, Усупбекова Айгерим, жана ошондой эле Таанышбекова Айсулуу Айым. Келиңиздер. Мына уюштуруучулар, колдон келген аракетти жасагандар, сиздердин жагымдуу эмоцияларыңар үчүн аракет кылган инсандар сахнада турат. Жалпы ушул кечеге келген коноктор сахнанын үстүндө турган Абад Ньюс жалпы эмгек жамаатына бир кол чап коелу эме келиңиздер. Орозбек, сен крашсың. Сен мыктысың, сен зорсың, көз тийбесин сага. Орозбек краш жигит. Дал ушул Абад Ньюсту сонун кылып видеолорго тартып жаткан сенсиң. Жылдын мыкты жардамчысы десек болот сени. Келиңиз. Мына сиздер көрүп турган жалпы командабыз ушул жакта чогулуп турабыз. Күнү түнү эс албастан ушул иш-чарага 2 ай бою даярдандык. Өзүңүздөр билесиздер, ушундай адилеттүү чечим өтсүн деп ушу сайт аркылуу голосование болуп, андан кийин комиссия мүчөлөрү тандалып, алар жеңүүчүлөрдү тандап дегендей, бул иш-чарабыз аябай кызыктуу болуп өттү. Бул иш-чарада бир эле мен жалгыз эч нерсе кыла албайм. Ушул жалпы команда ушул иш-чараны уюштурууда абдан күчтүү көмөк көрсөтүштү. Биз деле өзүбүздүн атымдан бир аз болсо деле сиздерге терең ыраазычылык билдирем. Бул иш-чара силер жок болгондо мен бул иш-чараны уюштура албайт болчумун. Буюрса биз келечекте мындан деле чоң иш-чараларды уюштурабыз деген ишенебиз. Андан кийин дагы путевкаларды азыр ойнотобуз кийин, андан кийин. Ушул барыңыздарга терең ыраазычылык билдиребиз. Биздин иш-чарабызга келип, жакшы конок болуп отуруп бергениңиздерге. Мен бир аз кемчиликтер болсо, туура түшүнөсүздөр. Биз деле колдон келгенче аракеттерди кылып атабыз. Андыктан барыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Анда жалпы сыйлык ээлери сертификатыңыздар менен, колуңуздардагы статуэтка менен сахнага чыгып берип коюңуздарды суранабыз. Жалпы сыйлык алгандар бардыгыбыз сахнада бардыгыңыздарды күтөбүз. Бул жака чакырып берели. Бул жака батабыз. Келиңиздер. Сыйлык алгандар статуэткалар менен. Дагы биздин бир демөөрчүбүз, ошол столдордо турган келечек суусундуктарын көрүп атасыздар. Биз атайын өзүбүздүн ата мекендеги өндүрүштү колдоп, бир эле ушундай келечек суусундуктарын койдук. Буюрса биз өзүбүздүн продукциябызды колдосок, келечекте көптөгөн ийгиликтерге жетишебиз. Ана сыйлык ээлери сахна төрүнө келип бериңиздер. Ушуну менен сыйлык тапшыруу аз эмне өз соңуна чыкты.
Ал эми шоу программа албетте экинчи бөлүктө жылдын мыкты алып баруучусу мен Жарам. Да, жок, ушул жерге батышабыз. Алдыга мырзалар олтурабыз, караштырып, байкаштырып, мен ылдыйда туруп силерди куттуктайын. Мобилографтар качкыла. Кач тургула. О, бизди бул жакта бир профессиональный улик тартып атат. Ушулар тартып алсын, анан силерге уруксат берем. Шаарыбыздын, тактап айтканда Манас шаарынын 2025 жылдын мыктылары сахнада турушат. Мен сиздерди чын жүрөктөн куттуктайм! Мына шаарыбыздын мыктылары, ардактуу мырзалары болду. Мырзалар олтура бериңиздер, айымдар өзүнчө бир фотосессия кыла алалы. Болду, все, фотосессияга убакытты бердик. Кана, атай Турциядан келген диджей бар. Бүгүн сонун болот. Ал ырдабайт. Анан ырдайт. Күтөйүн дегенде. Айымдар. Болду, рахмат. Эми сахнадан түшө бересиздер, рахмат. Рахмат. Сен ортолуга барып аласыңбы? Ортолуга барып ал. Атай Турциядан келди, диджей. Дастан мырза өзү чакырды. Зымды тебелеп албагыла. Ушул менен официалдуу бөлүгүбүздү салтанаттуу түрдө жабык деп жарыялайбыз. Фото зоналар бар, ошол жакта контент жасай бересиңер. Алып келген мобилографыңар менен. Жакшы. Шека, кут болсун. Жаңы эле Шергази мырза Тунука управляющий болуп барыптыр. Аруке кызыбыз кайда жүрөт? Ырдай турган кызыбыз. Сиз, Ассаламу алейкум. Көргөндөн кубанычтамын. Антрак баштап берет турбайсызбы сиз? Келиңиз. Барыңыздан байрамыңыздар менен сіздер үшін жагымды чыгармак. Жазая жамгыр басылбай, жаралуу жүрөк жазылбай, аскадай болот баскан көңүлүм менен ашылбай. Жалганчы жаздым демейби, азгырып сени кетиби, чыңгырга мени таштап жалырып карап койбой, жаз гүлүм жалгыз кеттиңби? Эх жаным күчүңүккө кайнасың бай чечекке, амен чапалекке, амен чапалекке, очамы серезде. Көргөнгө сени көзүм сар, айдайын деген сөзүм бар. Сактаган жүрөгүмдө арналган сага сүйүм бар. Кантебин сенсиз өмүрдү, жамырылым болса көңүлдү. Арунаху! Күнүм ушул жаздай бир көрүп сүйүп калган сен деген жаш жүрөк. Иччогу! Жаным кичинекке кайнасың бай чечекке, амен чапалекке, амен чапалекке, очамы серезде. Amen çabaleke, amen çabaleke, uçağımın serize. Amen çabaleke, amen çabaleke, uçağımın serize. Кыргыз эстрада жылдызы Арунаху калтыра кол Шыргы чакылса. отандасы
Barыңыздарды орталыққа шақырабыз. Жаңа жылыңыздар менен. Birinci Andrak Bey'in açık деп жариялаймыз. Бардыңыздарды орталыққа биге шақырамыз. Сахнада Аруна Хук. Canım suyup çare görgün çareleng, mangdayıma kuyup durgan şambeleng. Sen bir bulbul butağında sayrağan, sen bir mağa gölü gölü çareleng. Öttüm gülümü sen istedin mi? Çürüdümü ezmedin mi sen? Görüp kalsam seni, sağınçı elimden güttüm seni. Yaşlar varmız mı? Я птица счастья свою отпускаю на юг. Теперь сама я таю, теперь сама летаю. Покрытый космос лечу, кометы огибай. Тебя мечтать научу, теперь одна мы стая. Только улыбайся, улыбайся, невесомости поверь. Я таюсь, улыбайся.
отпускаю на юг. Теперь сама я пою, теперь сама летаю. Сама летаю, сама, 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 сама. Уе, 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 yeah. Только улыбайся, улыбайся, мне до самости поверь. Я дальше улыбайся, улыбайся. Улыбайся, 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 мне до самости поверь. Я дальше улыбайся, улыбайся. И перед вашими бурными аплодисментами. И представляем... Let's get loud, let's get loud. To the music of the steward, come on people, let's get loud, let's get loud. To the music of the hidden sound. Aruna! Let's get loud. Ain't nobody gotta tell you what you gotta do. If you want to leave a line, leave it all away, don't you waste it. Every feeling, every day, be so way to switch, you gotta taste it. You gotta do it. Do it, do it, do it! You gotta do it. Do it, do it, do it! You gotta do it. Do it! Yeah! So wanna make it hot, taste the way we Let's go. forever with all. Every feeling, every day, be so way to switch, you gotta live on. You gotta do it. Do it, do it, do it! Do it! You gotta do it. Do it, do it, do it! Let's get loud. Let's get loud! To the music of the hidden sound. Let's get loud! Let's get loud! You know nobody gotta care what you gotta do, no, no. Oh! Руки выше. Кыргыз эстрада ырчайымы Аруна Хук! Сахнада Арушка! Руки, руки выше! Руки! Yeah! If you wanna leave a line, leave it all away, don't you waste it. Every feeling, every day, can be so way to switch, you gotta taste it. Do what you want to do. Say what
Кыргыз эстрада ырчайымы Аруна Хукка Колчауна. I like to move it, move it. I like to move it, Сейчас move it. будет очень I like горячо, to руки, move руки it, выше. move it. You like to Move it! И специально для вас играч приехал из Турции. Перед вашими бурными аплодисментами диджей Бека! move it, move it. I like